Assalamu алейкум достор. Сіздерге бүгін такси жана не такси машиналардың айырмасын көргөзейин деп чечтим. Көбү баягы сурайт, не такси болсо деле бул таксиде жүргөн экен деп. Айырмасын көргөзүп кетебиз. Негизи бул эки машина тең такси. Не такси машинаны ал башка жерде турат. Анда тартып берем. Так, сыртынан булар окшош эле. Ушу наклейкалар болот. Наклейкаларын сыйрып койсоңуз билинбей эле калат. Бирок эң чоң айырмасы бул ушул крышасындагы тешик болот. Потологунда. Монус чоң тешик, ушул жактан провод келет. Бул чашканыкы да. Бул жанагындай саморездер менен ошого катырылат. Булар да тешик да. Могул жактарында да бар экен. Буну Кыргызстанга барганда жанагындай жамайт. Бул жактан эле жамап берет. Биякта кичине кымбатыраак да. Волокна коюп туруп эле шпаклевка менен анан краскалап коет. Кыргызстанда кээ бирлер ошону сваркада кылат экен, астына тыйын коюп жасап берет экен. Так, андан кийинки айырмачылыгы ушул жеринде болот. Так, ушундай запаска болот. Таксиде жүргөн машинаныкычы. Такси эмес болсо запаска жок, жөн эле ниша болот дагы, анан электр насос болот. Бул жакта электр насос жок. Танкрат жана запаска. Так, бул экинчи айырмачылык. Андан кийинкиси ушу салонда. Салондун полу ушундай пластиковый болот. Не такси болсо булар ковролин болот. Мынакей ушундан айырмалайбыз да. Булар мондай пластик болгон бир чети жакшы, анткени мындай эле тряпка менен сүрүп саласыз да буну. Ыңгайлуу тазаланган. Анан мондай резиновый поликтер болот. Не такси болсо мындай резиновый болбойт дагы, жөн эле коврик болот. Анан кийин ушул жеринен да байкайсыздар, ушул жактарына клиент келгенде эле ушул жагына отурат да, жолдончу. Ошого кичине былчыйып калат. Былчыйып мондай кичине трещина кеткен, айрылган жерлери көп болот да. Так, андан кийинки айырмачылык. Мынакей. Бул жактары эле полный, полдун баары тең пластик, резиновый полик болот. Анан ушул жеринде тешиктер болот да, ушул жагында, бул жагында же бул жагында тешиктер болот. Анын дагы моголорун алмаштырып берет. Ошо өзүнчө доплат. Анан эң башкысы могул жеринде ушундай тешиги бар да. Мынакей бул жакта эмне турат десеңиз, счетчик турат. Булардын такси жана биздикиндей Яндекс эмес да, приложение менен кетпейт, а именно счетчик болот. Ушул жерде турат, счетчик эсептей берет. Буну дагы алмаштырып берет кааласаңыздар. Ал дагы өзүнчө акча, $100 кичине ашыгыраак болушу мүмкүн. Жанагындай не таксиникиндей кылып мындай кармашка салып берет да. Ушул жерине. Ошондой достор, ушундай айырмасы бар. Таксиде жүргөн машинанын баары тең ушундай комплектация болот. Стандарт ушундай да, таксиде жүргөн машинаныкы. Кече күнү мен жанагындай не такси машиналарды киргиздим эле, бирок пробегтери көп. Анан бунун таксиде жүргөн мынча пробег эмне көп болот деп таң калышкан да. Мынакей 237 000. Өтө көп деле пробег эмес бул такси үчүн. Так, эми не такси машинага кеттик. Ал эми бул болсо достор, К5 не такси бул. Сиздерге көргөзөм айырмасын. Мынакей бунун үстү тешик эмес, эч кандай шашкан орду жок. Ал эми экинчиси багажында айырмасы бар. Мынакей бул жагында запаска жок болот. Анан мондай ремкомплект болот. Бул жакта электр насос, ал сумканын ичинде. Андан кийинкиси салонунда. Мынакей бул жагы ушундай ковролин. Мындай приятный болгон. Биягында коврик, мынакей биягында даже пакет сыйрылып эле экен. Анан бул диванда таза болот да, жанагындай былчыйып калбайт. Анткени киши көп отурбайт да биякачы. Так, и водительский жагынан көргөзөлү. Бисмиллахи, мынакей полностью ковролин. Бул жагында эч кандай тешиктери жок, достор. Мынакей бул жагында жана таксиникиндей тешиги жок да, счетчик тура турган, ушундай эле кармашкасы болот, лаводской. Таксиге да ушуну коюп койсо болот, бирок ал дагы өзүнчө дополнительный платасына да
$100 ашыгыраак жана айткандай эле. Негизи ушундай болуш керек не таксиники. Аяктарында тешиктер эч нерсеси жок. Пробег 172 000. Ушундай достор, айырмасы бар да. Любой такси, хоть жанагындай Grand Euro болсун, Sonata жана K7, K8 таксилер бар. Бүт баарыныкы ошо полдору пластик болот. Ошодон билесиз, потологу тешик болот. Бул жерине тешик болот. Анан могул жактарында да болот да. Баарында эмес, бирок көпчүлүгүндө ошо жака тешик болот. Анткени буларды тешип туруп, жагындай планшет коюп коет булар көп учурда. Жана навигаторго. И бул жерде обязательно тешик болот. Анткени булардыкы ушундай счетчик менен, анан ушул жака эле картаны салып төлөй берет да.